Урматтуу төрага, урматтуу делегация башчылары, кадырлуу башкы катчы, кымбаттуу меймандар жана мырзалар, бүгүнкү жолугушуунун бардык катышуучуларынын куттуктоого жана күтүп алуу учурун мыкты деңгээлде уюштургандыгы улуттук салт санаага ылайык меймандостук менен тосуп алгандыгы үчүн Түркмөнстандын президенти урматтуу Гурбангулу Бердимухамедов мырзага ыраазычылык билдирүүгө уруксат этиңиздер. 28 ноябрь баарыбыз үчүн маанилүү күн. Бүгүн биз экономикалык кызматташтык уюмунун мааракесин белгилеп жатабыз. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бул окуяга байланыштуу 15 саммиттин бардык катышуучуларын куттуктаймын. Баарыңыздарга чың ден соолук, бейпилдик жана ийгиликтерди каалаймын. Урматтуу төрага, урматтуу делегация башчылары, бүгүнкү саммит биздин уюмдун күн тартибиндеги актуалдуу маселелер боюнча кеңири пикир алмашууга, өлкөлөрүбүздүн өнүгүүсүнө тиешелүү жаңы сунуштарды, идеяларды талкуулоого, коронавирус пандемиясы менен климаттын өзгөрүшүнүн кесепеттерин тез арада жоюу темасында өз ара пикир алмашууга ары жагымдуу, ары ыңгайлуу шарттарды түзүүдө. Биздин мамлекеттер уюмдун максаттары менен милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон бардык потенциалга, анын ичинде экономикалык мүмкүнчүлүктөргө, адамдык жана илимий ресурстарга эбегейсиз жаратылыш байлыктарына ээ. Экономикалык кызматташтык уюмунун өткөн мезгил ичиндеги ишмердигине баа берип, келечегин аныктап жатып, биз өлкөлөрүбүздүн акыркы бир нече жылда жаңы бийиктиктерге жетишкенин, өнүгүүнүн жаңы деңгээлине чыкканын жана татаал маселелерди чечүүгө жөндөмдүү экендигине күбө болуудабыз. Ошол эле учурда биздин мамлекеттер соңку учурда баштан кечирип жаткан дүйнөлүк экономикалык кризистин кесепеттери, ошондой эле заманбап чакырыктар менен эл аралык чөйрөдөгү коркунучтар уюмубуздун алдында жаңы милдеттерди коюп келет. Саммиттин урматтуу катышуучулары, климаттын өзгөрүп жатканын белгилеп кетүүнү маанилүү деп эсептеймин. Себеби бул маселе өтө олуттуу глобалдык көйгөй. Аны чечүү үчүн бүткүл дүйнөлүк коомчулуктун токтоосуз аракети талап кылынат. Абадагы көмүртек көлөмүн төмөндөтүү жана циклдүү экономиканы пландуу өнүктүрүү боюнча кызматташтыкты жандандыруу жана бекемдөө зарыл. Муну менен COVID-19 пандемиясынан кийин жашыл экономиканы калыбына келтирүүгө, ошондой эле экономикалык кызматташтык уюмунун мейкиндигинде климаттын өзгөрүшүнөн улам келип чыккан кесепеттерди жумшартууга өбөлгө түзүлөт. Кыргызстан 2050 жылга чейин бул жаатта көмүртектин нейтралдуулугуна жетишүүгө аракет кылат. Энергиянын кайра жаралуучу булактары биринчи кезекте гидроэнергетика, көмүртексиз өнүгүү саясатынын локомотиви болот. Энергиянын натыйжалуулугун арттыруучу жана аны үнөмдөөчү технологияларды киргизүү аркылуу Кыргызстандын жана региондун башка өлкөлөрүнүн гидроэнергетикалык потенциалын ишке ашыруу, анын ичинде Каса 1000 долбоорунун алкагында Бириккен Улуттар уюмунун туруктуу өнүктүрүү жаатындагы айрым максаттарына жетишүүгө түрткү берүү бүтүндөй Орто Азия регионунун экологиялык жактан таза электр энергиясы менен камсыздоого өбөлгө болот эле. Ушуга байланыштуу экономикалык кызматташтык уюмунун алкагында гидроэнергетика комплексинде өз ара пайдалуу инвестициялык кызматташтыкты мамлекеттик жеке өнөктөштүк принциптеринин негизинде түзүүнү сунуштайм жана парник газдарын бөлүп чыгаруунун көлөмүн азайтуу жолу менен климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуу боюнча биргелешкен чараларды көрүүгө чакырам. Саммиттин урматтуу катышуучулары, экономикалык кызматташтык уюмунун 2025 жылга чейинки перспективалары деп аталган концептуалдык документте каралган максаттарды ишке ашыруу үчүн экономикалык кызматташтык уюму экономикалык долбоорлор боюнча ишмердикти кеңейтүүгө, анын институттарын өнүктүрүүгө жана чыңдоого, аларды ийкемдүү кылуу аркылуу негизги принциптерин илгерилетүү үчүн дүйнө чакырыктарына даяр болушу керек.
заманбап шарттарга ыңгайлашуу үчүн экономикалык кызматташтык уюмунун ишмердүүлүгүн оптималдаштырууда зарыл болгон жана максатка ылайык келген чечимдер аркылуу жаңы сапаттык деңгээлге чыгуусу кажет. Соода экономикалык чөйрөдө региондук кызматташтыкты жүзөгө ашыруу үчүн экономикалык кызматташтык уюму бардык өлкөлөрүндө долбоорлорду каржылоонун реалдуу системасын түзүүгө багытталган масштабтуу реформаларга убакыт келди деп эсептейм. Биздин көз карашыбыз боюнча экономикалык кызматташтык уюмунун реформалары уюмдун катчылыгынын натыйжалуулугунун жана атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатууга дагы багытталышы керек. Келечекте уюмдун катчылыгы өз ишмердигине экономикалык багытка басым жасап, бардык мүчө өлкөлөр үчүн артыкчылыктуу болгон долбоорлорду жүзөгө ашырышы зарыл. Саммиттин урматтуу катышуучулары, биздин уюмдун ишинин натыйжалуулугун арттыруу маселеси бүгүнкү күндө да болуп көрбөгөндөй актуалдуу. Бул маселе көп жылдардан бери жыйындардын күн тартибине киргизилип келе жатат. Биз кеңейтилген региондук кызматташууда, экономикалык өсүштө жана чөлкөмүбүздү өнүктүрүүдө экономикабыз үчүн артыкчылыктуу болгон транспорт жана коммуникациялар, өнөр жай, энергетика, соода жана инвестиция, туризм жана айлана чөйрөнү коргоо сыяктуу тармактарда тийиштүү стратегия иштеп чыгып, аны ишке ашырууда чечкиндүү болушубуз керек. Ошондой эле айыл чарба, бажы жана саламаттыкты сактоо жаатында өз ара иш аракет жүргүзүүнү улантууга олуттуу көңүл буруу зарыл. Саммиттин урматтуу катышуучулары, экономикалык маселелерди ийгиликтүү чечүү үчүн уюмдун эң олуттуу милдети региондук инфратүзүмдү түптөө жана өнүктүрүү болуп саналат. Анын ичинде бирдиктүү транспорт түйүнү, телекоммуникация, өткөрмө түтүктөр жана энергия система тармагы камтылышы керек. Анткени ал регион ичиндеги жана региондор аралык натыйжалуу кызматташтыктын зарыл шарты болуп эсептелет. Кыргызстан экономикалык кызматташтык уюмунун башка өлкөлөрү менен биргеликте чыгыш, батыш жана түндүк, түштүк транспорт коридорлорун өнүктүрүүгө жигердүү катышууда. Бул Борбор Азия өлкөлөрүнө Түркменстан жана Иран аймактары аркылуу Перси булуңуна чыгууга мүмкүнчүлүк берет. Биз ошондой эле экономикалык кызматташтык уюмунун аймагында транспортты жана коммуникацияларды өнүктүрүү боюнча экономикалык кызматташтык уюмунун иш аракеттер программасына кирген Өзбекстан, Кыргызстан, Кытай темир жолун куруу долбоорун илгерилетүүгө зор маани беребиз. Кыргыз Республикасы Шахид Ражай портун пайдалануу аркылуу Кыргызстан, Өзбекстан, Түркменстан, Иран каттамы боюнча транспорт коридорунун транзиттик мүмкүнчүлүктөрүн жогорулатуу жаатында жигердүү иш жүргүзүп жатат. Мамлекеттерибиздин туризм тармагындагы кызматташтыгы да барган сайын жанданып барат. Биздин региондогу өлкөлөрдүн туристтик потенциалы чоң жана эл аралык туризмди өнүктүрүүдө көптөгөн мүмкүнчүлүктөргө ээ. Ошондуктан бул багытта да биргелешип аракеттенүү маселесин карап чыгууну сунуштаймын. Урматтуу катышуучулар, биздин региондо тынчтык жана туруктуулук болмоюнча экономика жаатында ийгиликтүү кызматташуу мүмкүн эмес экенин баарыбыз жакшы түшүнөбүз. Аймактык коопсуздук маселесине токтолуу менен экономикалык кызматташтык уюмунун өлкөлөрүнө түздөн түз таасирин тийгизген Афганистандагы кырдаал тууралуу эки ооз сөз айта кетейин. Кыш мезгилинин алдында Афганистандагы социалдык экономикалык абал бизди абдан тынчсыздандырат. Дал ушул гуманизм принциптеринин негизинде биз учак менен аз да болсо Кабулга, ошондой эле жүк ташуучу транспорттор менен алыскы Кичи жана Улуу Памирдин аймактарынын тургундарына гуманитардык жардам жеткирдик. Мындан тышкары Кыргыз Республикасында билим алып жаткан афган жарандарына студенттик визаларды берүүнү уланталы деп чечтик. Биз баарыбыз Афганистандын жарандык согуштун туңгуюгуна түшүп кетишине жол бербөө үчүн болгон күч аракетибизди жумшашыбыз зарыл деп эсептеймин. Ушуга байланыштуу Кыргызстан экономикалык кызматташтык уюмуна мүчө болгон мамлекеттерди Афганистандагы кырдаалдын мындан ары курчушуна жол бербөө үчүн
Афган элине гуманитардык жардам көрсөтүүнү улантууну сунуштайбыз. Саммиттин урматтуу катышуучулары, сөзүмдүн аягында биздин уюмга кирген өлкөлөрдүн экономикалык өнүгүүсү үчүн эбегейсиз зор мүмкүнчүлүктөрү бар экенин, бирок алар азырынча толук көлөмдө пайдаланылбай жаткандыгын белгилегим келет. Уюмга мүчө мамлекеттеринин экономикалык өнүгүү деңгээлдеринин ортосундагы айырманы азайтуу максатында биргелешкен, жыйынтыгында баары кошулуп келип, бирдиктүү натыйжа бере турган тиешелүү чараларды көрүшүбүз керек деп эсептейм. Кыргыз Республикасы көп тараптуу мамилелерди мындан ары бекемдөө үчүн бардык күч аракетин жумшоого даяр. Бүгүн биз кабыл алып жаткан Ашхабад декларациясы уюмубуздун бардык мүчөлөрүнүн кызыкчылыктарына жооп берет. Бул жолугушуу өз ара пайдалуу кызматташтыкта конкреттүү кадамдарды жасоого жалпылай умтулуубузду көрсөтүп турат деп ишенем. Биргелешкен аракеттер аркылуу гана биз алдыга койгон максаттарга жете алабыз. Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык.